Мына мен укук коргоо органдарын жетектеп турган адам катары айтып коеюн. Ошол эле мезгилде биздин ушул эле мектебибиз, спорт мектебибиз криминалдын дагы уюгу болуп келген. Муну биз айтып өтүшүбүз керек жана буга биз эч качан кайтпашыбыз керек. Криминалдын уюгу болуп, ушул жерден чыккан спортсмендер кайсы бир маалда ошол баягы союз урагандан кийин бир 10-15 жыл, даже 20 жыл мамлекетибиз жакшы каралбай калган. Ошол маалда бул жердеги спортсмендер көпчүлүгү криминалдарга берилип кетишкен. Бул жерден атактуу криминалдар чыккан. Мына алар боюнча дагы мен айтып коем, бирок алардын аттарын атабай эле коеюн деген оюм бар да. Себеби биз атактуу гана адамдарыбыздын атын аташыбыз керек. Ар намысыбызды коргогон гана адамдардын атын аташыбыз керек. Ошол криминалдар, ушул мектептен чыккан криминалдар мамлекетибиздин бүт булуң бурчтарында бандиттик топторду уюштурушуп, так күчкө ээ болуп алышып, ар түрдүү коомубуздун өсүп өнүшүнө, мамлекетибиздин алдыга жылышына тоскоол болуп келген адамдар дагы ушул жерден чыккан. Эми мындан ары мындай болбош керек. Мындай болбош үчүн мамлекет сиздерге мына өз жүзүн бурду, көңүлүн бурду, Кудай буйрса. Мындан ары биз мектепти толук бойдон бардык керектүү маселелер менен камсыз кылабыз. Мектеп мындан ары эч качан бирөөлөрдөн суранып, же болбосо кайсыл бир криминалдык топтордон суранып отурбайт. Эмне үчүн мындай болуп атат? Себеби ушуга чейин, урматтуу угандар, ушул жерден эле бүткөн биздин күчтүү балдарыбыз кылаарга иши жок, же болбосо спорттук жанагыдай мелдештеринде жакшы ийгиликке жетишпейт. Бирок ошол эле мезгилде күчү көп балдар ушул жерде бүткөн спортсмендерди чогултуп алып эле жанагыдай жаман топторго айланып кетишкен. Муну ачык айтышыбыз керек, жана мындан ары мындай болбошуна биз бардыгыбыз ушуга көзөмөлдү кылышыбыз керек. Айрыкча биздин урматтуу окутуучуларыбыз, ага эжекелерибиз ушуга көңүл буруш керек. Эгерде кайсы бир деңгээлде ошондой биздин окуучулар чыгып аткан болсо, түздөн-түз бизге кайрылууга сиздер биринчиден укуктуусуңар, экинчиден милдеттүүсүздөр. Себеби коомубузга биз бул мектептен жакшы балдарды тарбиялаганга, балдарды күчтүү эле кылбастан, аларды жүрөктүү эле кылбастан, аларды зээндүү, акылдуу, билимдүү жана мамлекетин сүйгөн, бирөөгө зыян келтирбеген, Кудайдан корккон ушундай балдарды тарбиялап чыгышыбыз керек. Мына ошондо гана мектебибиздин кадыр баркы өсөт. Ошондо гана биз мамлекетибиз алдыга жылабыз.